Анын içinde Kırgızstan bardыгы esem bolup uşu oorudan oorup kalganlar Kuday şifa verip sagayıp ketsin. Alar darılagan darıgerler, sakçı mına hukuk korgooçu sakçılar bardыгыга tereң razıçılıkta aytalı. Ал эми биз болсо uşu bilim alуубузду жакшылап уланталы. Nazır sizlerge bir top sabak leksiyalar televideniyadan anan mugallimlerinden aralık sabakta ötүүnü başlagan. Köpçülük okuwuçular öte jakşı katışıp, tapşırmalarını atkarıp, iştep jönöltüp turasыңар. Oşo sabaktardı uyuşturgan Bilim Berүү Ministrligiге Kanibek Ысаков, Bilim Berүү Akademiyası sabak ötkөн жалпы oşo Kırgızstanda 200 mugallimge, özüңөрүн ага эжекейлериңерге tereң razıçılıkta aytabыз. Эми түздөн түз uşu силердин азыр аналыктан дистанттуу окууңардын жараянына талдап анализдеп отуруп, андан кийин ошого айым өзүбүздүн сабак методикабызга салып туруп, силерге кээ бир маселелерге жардам болсун деп bir kıska sabak bayandı dayardadık. Oşonu men hazır sizlerden köngülüңөрдү burup aytmakçımın urmatlı okuwuçular. Anan uşul sabak jalan ele mektep okuwuçular emes, hazır studentler dagы uy бүлөдө. Muna hazır ilgerki yeni mektebimiz hazır uy бүлө mektebi boldu. Antkeni uy бүлө kayсы bir darajada mekteplerdeki okuu jaylardагы bilim berүүnүн bir bölük funksiyasını özüge aldı. Oşol sebepten biz ata-enelerge dagы sizlerden baldardın bilim tarbiyasını uyda uyuşturuu boyunca algaçkı bir-eki sababızdı öttük. Bugün muna okuwuçular sizlerge kelişelүү bir tema. Bu muna en көп hazır emne işiňerde eki çoğun masele var eken. Birincisi televideniyadan, vakti көрсөтүп тургула. Televideniyadan berilgen sabaktardı, ötülgön sabaktardı. Agay ejekeyleриңер ötkön aralıktan ötүүчү sabaktardı seler ugup, körüp alıp jatasыңар. Mına uşul jerde bir ança-mınça köygöy kemçilik boluşu mümkün. Oşonu taldap sizlerge jardam bolsun dep tömönkülördü aytууну tuura dep esepledim. Birinci, urmatlı okuwuçular, жалпы bilim alуучулар, силердин ошол өтүлүп жаткан теле сабактарга, аралык сабактарга көңүл бөлүп, ыхлас менен, кызыгуу менен отуруп алганыңардан өтө көп нерсе көз каранды. Ошону эске алгыла. Эми ошол сабактар башталганда mugallimler temаны aytat, sabактын planını aytat, anam temanın mazmununu süйлөйт. Karta, tablitsa, masele, misaldın işteyesini көрсөтөт. Albatta bulardı seler ugup, körüp, alıp jatasыңар. Бирок sapatı, selerдин kabul alууңардын sapatı kандай болуп жатат? Бул чоң маселе. Köpçülük alganlar jakşı alып atat, bирок силерге жардам болушуга эмнелер дагы айтылыш керек. Ошого мен силерге көңүлүңөрдү бурмакчымын. Биринчи, силерге сабак өтүлгөндө ошо темага маани бергиле, анан кийин мугалим сабактын максатын айтканда, ошо сабактын планын айтканда, ошону жакшылап, бүгүн мыналарды билишим керек экен деп, анан мугалимди ээрчип барууңар керек. Oşol jerde sizlerge oyuңарды топтоп, mugallim менен бирге сабактын акырына чейин эч нерседе аларды болбой, mugallimдин oyunu ээрчип, сабактын акырына чейин, максатына чейин жетишиңер маанилүү. Бул жерде силер ошондо теманы түшүнүп, билим көндү мыкмаларды өздөштүрүп аласыңар. Доскада mugallim işlegende masele, misal, karta, schema, tablitsalardı, jana başka көрсөтмө kurallardı, сүрөттөрдү berilip, tiktep, oşolordu күзөтүp, түшүнүп, өздөштүрүп alууңар керек.
Ушуларды жакшы өздөштүргөндө силер үй тапшырманы мыкты аласыңар. Эгерде ушуларды жакшы түшүнбөй калсаңар, анда билимдин теманын чынжыры үзүлөт. Билимдер булар чынжыр сымал. Эгерде бири үзүлсө, кийинкисинин дагы түшүнбөй каласыңар. Ушул жерде жалпылап туруп, мен силерге төмөнкүлөргө маани берүүңөргө чакырам. Жаңы теманы өтүп жатканда 7 нерсеге амал кылгыла. Биринчиси, оюңарды топтоп концентрация, бир жерге топтоп туруп, көңүл топтоп угууга. Экинчи, мугалим көрсөтүп айткандарыны күзөтүп байкоого. Үчүнчү, уккандарыңарды ойлоого. Төртүнчүсү, айтылып жаткандардан негизгисин бөлүп алууга. Андан кийинкиси, бешинчи, айтылгандарды эстеп калууга. Алтынчысы, мугалим айтып жаткандарды өз экраныңардан элестетип көрүп турууга. Жана жетинчи, өзүңөр конспект блокнотуңарга негизги жерлерини жазып отурууңарга силерди чакырат элем. Өзгөчө дагы буга 3 та кошумча карта, сүрөт, схема көрсөткөндө дыккаттык менен көңүлүңөрдү топтоп, ошону күзөтүп байкагыла. Акырында, урматтуу окуучулар, бул сабактар бардыгы мындай тез дарыядан аккан суудай айтылып өтүп кетет. Анткени алардын убакыты чамалуу, чектелүү. Ошол үчүн аны алып калуунун 4 жолун сиздерге анализдеп мен сунуштамакчымын. Биринчиси, ошол угуп, көрүп жатканыңарда эле тезис, схема кылып, негизги жерлерини жазып отурсаңар. Экинчиси, эгер мүмкүн болсо диктофонуңарга жаздырып алсаңар болот. Үчүнчүсү, YouTube'га кирип, ошол теманы кийин алсаңар. Төртүнчүсү, эгерде флешкаңар болсо, телевизордон ошону өткөрүп алсаңар. Муну айтып атканымдын себеби, балдар, бир жолу укканда алуу өтө кыйын. Аны алыш үчүн өтө дыккаттык менен угуш керек. Бир белгилүү аалым айткан экен, мен бирөөдөн билимди алып жатканымда, менин бүткүл денем, бүткүл турпатым кулакка жана көзгө айланат. Бүт жан дүйнөмдү ошого арнап туруп, анан мен толук алам деп. Мен силерди ушуга чакырам. Анан жанагы 4 вариантта жазып эстеп калуунун себеби, биринчиден, ошо бир көргөн билиш, эки көргөн угуш дейт. Бир көргөнүңөрдү силер билип калсаңар, аны кийин YouTube'дан алып кайтадан 2-3 жолу көрсөңөр, ошондо тааныш болуп өздөштүрүп аласыңар. Силерге эсендик, ийгилик талаймын. Рахмат.